Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Mına bugün biz studiyabızga konok çakırdık elek. Bizden studiyabızdan ardактуу konoğu коомдук ишмер, саясатчы Dastan Islamovich Sarıgulov agайды çakırганбыз. Hoş келипсиз агай биздин студиябызга. Мына агай акыркы кезде биздин мамлекетибизде ушул коррупция маселеси боюнча көптөгөн макалалар жарыяланып келүүдө, телеберүүлөр уюштурулуп атат. Анан ушул коррупцияны кандай кылганда түп тамырынан бери жок кылабыз деген иш-чараны ошо түшөлдүрүп жатканын Кыргыз Республикасынын президенти дагы өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүндө айтып, тийиштүү мекемелерге, фискалдык органдарга тайын тапшырмаларды берип келгенин жалпы журтубуз билет да. Ал эми ушул коррупция деген терминди мен словарлардан бир тобунан дагы карап көрдүм. Ушул терминдин мындай негизин алганда байыркы замандарда деле тарыхый китептерди караганда ушул коррупция сыяктуу эле болгон терс көрүнүштөр болгон экен. Ошолорго каршы кыргыз эли байыркы замандардан, Манас атабыздын заманынан бери эле ар кандай күрөштөрдү жүргүзүп келген экен да. Анан сизди чакырганыбыз, сиз ушул тарыхый булактарды, тарыхый китептерди көп окуган илимдүү адам катары ушул өзүңүздүн ошо көз карашыңызды айтып берсеңиз. Korrupsiya 20 yıl içinde Demirbeğinim uşunca güldöp östü, uşunca kengiri jayıldı. Bugün mamlekettүүлүктүн özün jokko çıgargan çekke jetip kaldı. Sebebi mamleketlik biйлик жалпы elge birдей тең кызмат кылбай, коомдун кандай бир тар чөйрөсүнө гана кызмат кылган абалдай болуп калды. Бул чөйрөгө кимдер кирет? Белгилүү депутаттар, министрлер, президенттин аппараты, премьер-министрдин аппараты, Жогорку Кеңештин аппараты, сот, милиция, прокурор. Анан аягында мугалим менен врачтар дагы ошол тез көрүнүштөргө аралашып калышты. Бала бакчалардын заведующийлери дагы аралашып калды да. Туура. Баягы эме бербесең, взятка бербесең, балаңды бакчага орноштура албайсың. Ушундай болгон келди да. Демек, коррупция бүгүн мамлекеттүүлүктүн өзүн жокко чыгаруу деңгээлге жетип калды. Бул өтө коркунучтуу көрүнүш. Себеби мамлекет айрым учурларда жокко эсе. Mamleket elge kızmat kılbay, bir sanalı topka kızmat kılganda bunu mamleket dep aytуу kıyın da. Mındayça aytkanda korrupsiya жашоо шартка айланып kaldı da. Жазылбаган мыйзам болуп kaldı. Бул өтө коркунучтуу, себеби коомдо адилеттүүлүктү таш талканын чыгарып талкалап атат да. Бабаларыбыз айткан, адилет болбой эл жарыбайт деген. Эмне деген улуу сөз. Инвестиция ал бар, эсепке кирбейт. Эгерде коомдо адилеттүүлүк болбосо, ал коомдо эл жарыбайт эч качан. Агай ушу мынакей биздин баягы элибиздин элдик эпосторунда дагы ушул
теңсиздикке, адилетсиздикке каршы күрөштөр боюнча көптөгөн мисалдар бар экен. Ал эми Кытайдын баягы жазмаларында мисалы үчүн Жоонама деген жазмасы бар экен. Ошонун 50-40 баяндарында түрктөрдүн жазалоо эрежелери тууралуу, алардын закону боюнча чыккынчылык кылуу, дагы башка ушундай бир терс көрүнүштөргө каршы колдонулган жазаларын сүрөттөптүр да. Ошондой эле ушу Кытайдын жазмаларындагы жаңы таңнама, Onun 217 тароосунун 142 баянында дагы ушу кыргыздардын жазалоо ыкмалары келтирилген экен да. Демек, байыркы замандарда эле биздин ата-бабалар ушу коррупция менен күрөшүп келген экен деген туюм калтырат экен да. Ушул жагына бир кеңирээк токтолсоңуз. Чындап айтканда, коррупция кай жерде бар? Бийлик жүргүзүлгөн жерде ошондо коррупция бар. Эгерде адам бийлик жүргүзбөсө, ал коррупция кыла албайт. Мисалы, мен ардагермин, мен кайсы коррупцияга жол ача алам эгерде менде бийлик болбосо. Ошол бийлик жүргүзгөн жерде коррупция кошо жүрүп калды да. Эми Кыргыздын байыркы тарыхында коррупция, мен абдан жоопту айта алам, коррупция жок эсе болгон. Себеби бийлик жүргүзгөн адамдар саналуу эле болгон да. Бийлик жүргүзгөн адам жок кесе болгон. Ал кыргыз эли өзүн өзү башкарып келген. Эмне менен башкарган? Каада салт менен башкарган. Нарк менен башкарган. Анан иман, адеп, адамкерчилик, рухий нарк менен таза жашаган да. Мисалы, мен бала кезимде эстейм, биз айылда участковый милиция, квартальный, же дагы бир бийлик жүргүзгөн адамдарды мен эстей албайм бала кезден бери. Өзүңөр деле эстей албайсыңар. Бригадир эле деп койчу бир кишини. Калганын баарын ким тейлечи? Эл өзү тейлечи да. Бригадирге караганда бригадирдин атын көп айтчу да. Бригадирдин атындай болуп, же жумушка барат, же үйүнө барат. Мына бул эмнени далилдеп атат? Мыйзам менен башкаруу өтө натыйжасыз, өтө чыгымдуу, анан өзүн бара-бара таптакыр актабаган башкаруу экенин дүйнө өлкөлөрүнүн тажрыйбасы көрсөтүп турат. Себеби мыйзамдын аткарылышы жазалоо коркунучу менен камсыздалат да. Ушундай да, мыйзамды аткарбасаң камайм, жоопко тартам деген саясат. Байке, ушул жерден бир суроо да. Мынакей бизде парламентибиз миңдеген мыйзамдарды, ошо мыйзам актыларын кабыл алды да. Анын президент алардын баарына кол коюп, алардын баардыгы ушул жергиликтүү айыл өкмөттөрүнө чейин мыйзамдар жеткирилип атат. Бирок ошол мыйзамдар иштебей жатат да. Ошону иштетүүнүн бир механизми барбы? Ушуга бир абдан жакшы суроо. Союз тарагандан кийин кабыл алынган мыйзамдардын баары, мен жоопкерчилик менен айтам, баары сапатсыз, баары коррупцияны гана жарата турган абалда жазылган. Мен түшүндүрүп берейин. Мындай маселе. Мына коррупция менен күрөшүш үчүн анын түпкү себептерин иликтеп, аныктап, даана айтылгандан кийин гана ошол коррупция менен күрөшсө болот. Коррупциянын түпкү себептерин билбей, анын үстүртө эле аракет кыла бергенден майнап чыкпайт. Ошол коррупциянын кеңири жайылышынын эң түпкү себептеринин бири бул сапатсыз мыйзамдар. Мен 95-жылдан 2000 жылга чейин эл өкүлдөр жыйынында депутат болдум да. Мен айтып берейин. Ошондо мен канча айтып, канча какшадым, эч ким кулак салбай койду. Маселе мындай. Мыйзам кабыл алынгандан кийин, ал мүмкүн 40 барак кагазда болобу, 30 же 50 сөзсүз анын чечмелөөсү, түшүндүрмөөсү ошол мыйзамга ажыратылгыс бирдикте гана каралыш керек.
ошол мыйзамдын чечмелөөсү, түшүндүрмөөсүн депутаттар, мыйзам жараткан уюм депутаттар ошолор иштеп чыгып мыйзамга тиркеме кылып бериш керек. Бүгүн бир да андай мыйзам жок. Тиркемеси бар, мыйзам жок. Себеби мыйзамды турмушта жана иштебей жатат деп атпайсызбы? Турмушка келгенде ал мыйзамды ар бир адам каалагандай түшүндүрсө болот, каалагандай чечмелөө жүргүзсө болот. Мына ошон үчүн мыйзам иштебейт, коррупция көбөйүп атат. Ак жакка да оосо болот, кара жагына да оосо болот болуп калып атат да. Ошого жол бербеш керек. Ал мындай маселе, биринчиден ар бир сүйлөм бир эле мааниде окулуш керек да. Ушундай сүйлөмдөр менен жазылыш керек. А эгерде аны окуп алып туруп сиз өзүнчө чечмелесеңиз, мен өзүнчө чечмелейм. Ал мыйзам уже иштебейт. Бизде турмушта мыйзамдын чечмелөөсү кимге ылайыкташтырылган? Бийлик жүргүзгөн кызматкерлерге. Демек, канча мыйзам кабыл алынбасын, турмушка келгенде анын маңыз маанисин, чечмелөө түшүндүрмөсүн ошол салыкчы, бажычы, же болбосо көзөмөлдөөчү, тескөөчү кызматкердин колуна түшөт. Албетте, ал аны өзүнүн кызыкчылыгына ылайык чечмелейт. Тергөөчү болобу, сот болобу, прокурор болобу, ошондойго жол берилгенден кийин бул түз эле коррупция. Себеби, мисалы катардагы адам, сиз болсо мамлекеттин бийлигин жүргүзгөн кызматчысыз. Мыйзамды сиз чечмелейсиз. Албетте өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн чечмелейсиз. Ошого кеңири жол берилген. Же болбосо бийликтин кызыкчылыгы үчүн чечмелейсиз. Мен дайымата жеңилип калам. Сиз менен талаша албайм. Себеби анын чечмелөөсүн, түшүндүрмөөсүн ошол мыйзам кабыл алган депутаттар мыйзамга тиркеме катарып көрсөтсө, ошондо биз талаша алат элек. Мисалы мыйзам 40 барак болсо, анын түшүндүрмөсү 2000 барак болушу мүмкүн. 3000 барак болушу мүмкүн. Ошондо ар бир сөздүн мааниси, ар бир беренени кандай туура түшүнүш керек деп көрсөтүп, чечмелеп койгондо кызматчы чечмелебеш керек мыйзамды. Сот, тергөөчү, прокурор чечмелебеш керек. Алар мыйзамды тагаткарыш керек. Азыр эмне болуп атат? 90%, 99% учурда мыйзам буйлайланган төө болуп калып атпады. Каяка жетелесең ошол жака бара берет дегендей. Ошон үчүн коррупция эмне үчүн гүлдөп атат? Сиз бажы кызматкер менен талаша албайсыз, салыкчы менен талаша албайсыз, тергөөчү менен талаша албайсыз, сот прокурор менен талаша албайсыз. Түгүл катардагы жөн эле кагаз жазып берген кызматчы ошо дагы сизден өзүн өйдөн көрөт. Себеби мыйзамды чечмелегенде ал айтат, мына мыйзамда минтип жазылган дейт. Экинчи жагынан карапайым калың эл бүт мыйзамдардын баарын биле бербейт да. Туура. Биле бербейт. Ошон үчүн негизи жок болсо дагы алар баары жеңип чыгат дагы, сизди же маселеңди чечип берейин, мага мынча бересиң, же болбосо маселең чечилбейт дегенге такайт адамды. Мына коррупциянын чечилбейт дегенден кийин чечилиш үчүн кайра эле жанагындай коррупциялык жол менен кызыктырыш керек да. Ана мыйзамды кабыл алып атканда ушул азыркы сиз айтып аткан ойду билбейт дейсизби? Билет да. Эмне үчүн пайдаланбайт деп ойлойсуз? Көбү билбейт. Эмне үчүн пайдаланбайт? Ал өзү мындай. Депутат болуп кимдерди шайлаш керек? Адис, турмушта тажрыйба топтогон, кайсы бир чарбанын тармагын такшалып, иликтеп билген адам. Ошолор мыйзамды чечмелөөсүн жазып беришет. Бизде депутаттар кимдер? Саясатчылар, же ишкерлер, же партиянын өкүлү. Аларда жанагындай кесипкөйлүк жок, жанагындай терең адискөйлүк жок. Ошон үчүн алар кааласа дагы чечмелөгөнгө келгенде алсыз. Экинчи маселе. Мисалы мыйзам 40 барак деп койдук да. Анын түшүндүрмөсү, чечмелөөсү 2000-2500 барак. Аны ким жазат?
аны депутаттар жазыш керек. Бул карапайым кара жумуштан баары качат да. Койчу мыйзамды кабыл алдыкпы, эми калганын мейли деп коет дагы, жанагындай чечмелөөнү жазыш үчүн булар эртеден кечке баш көтөрбөй 12 саат иштеш керек. Мыйзам чыгаруу олуттуу элдин тагдырын чечкен маселеге келгенде абдан кайдыгерлик, абдан кош көңүлдүк мамиле болуп атпайбы? Бул мыйзамдар иштейт, бирок ким үчүн иштейт? Ким бийликте турса, ошонун кызыкчылыгы үчүн иштейт. А карапайым көпчүлүк адамдар үчүн иштебейт бул мыйзам. Ошондой жазылган же ошондойго жол берилген. Мына мен депутат болгондо канча какшадым, мына мыйзамды, анда мен чарба жетекчи болчумун да. Турмушта көп учурда күбө болдум, күчкө салып эле жок маанисин, жок мынагындай деп эле катардагы салыкчы жеңе берет, туш келди баарын. Ал салык инспекцияда же бажыда иштеген, аны менен кантип талашасыз сиз мисалы. Билип турсаңыз да мойнуна коюп бере албайсыз. Ал айтат, мына мындай биздин жетекчи түшүнүп атат деп коет. Жанагы өнүккөн өлкөлөрдө, жана коррупция аз өлкөлөрдө мыйзам чыктыбы? Мыйзамга ажыратылгыс тиркеме катары ошонун түшүндүрмөсү, чечмелөөсү тиркелет. Ал бүт интернетке жарыяланат. Андан тышкары ошол мыйзам 1 жыл, 2 жыл иштегенден кийин ошол тажрыйбадан алынган ар кандай түшүнбөстүктөрдү дагы кошуп ошону түшүндүрүшөт. Мыйзам чыгарган адамдар түшүндүрүшөт. Ал тиги чиновник, кызматчы түшүндүрбөйт. Мыйзам чыгарган депутаттар айтат, мисалы мына мыйзам 2,5 жылдын ичинде ушундай талаштуу шарттарга учураган. Анын себеби мындай, биз ошону мындай кылып чечмеледик, баары берге үлгү катары. Мындан кийин ушуга окшош шарт болуп калса, мындай тыянак кылып, мындай туура түшүнүп жүргүлө деп. Бизде анын бири жок да. Ошон үчүн өлкө белчесине чейин коррупцияга баткан бүгүн.